Kırgız Respublikasının ayrim mızam aktılarına özgürtülerde jana toluqtooluk kirgizүү jönündө mızamdын dolboru, energetika jönündө, elektr energetikасы jönündө, Kırgız Respublikasындағы табиғи жана уруксат берген монополиялар жөнүндө мыйзамдарга. Экинчи окууда демилгечи өкмөт отун энергетика комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет караган. Баяндамачы Кожоев Жайшыбек Кызбаев, комитет төрагасы. Күн тартибинин үчүнчү маселе экен. Эртемен жылып кетти. Үчүнчү маселе. Сөз сизде. Урматтуу депутаттар, бул бүгүн комитеттин отуруму өзгөртүү киргизип алып чыгып атат. Ошон үчүн расмий тилде даярданып калды. Кыргызчасы даяр боло элек, орусчасын окуй бербейм. Уруксат берсеңиздер. Биринчи окууда кабыл алгандан кийин экинчи окууда бизге кагаз түзүндө келип сунуштар түшкөн. Ошонун негизинде комитеттин отурумунда мындай чечимге келдик. Окуп койсом мен эмне себептен кимден түшкөн? В связи депутат Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики Кочкаров предлагает оставить действующую редакцию статья 21 Закона Кыргызской Республики об электроэнергетике. Уполномоченный государственный орган по выработке политики в сфере энергетики устанавливает тарифы и согласия Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в соответствии с следующими принципами. Обсудив, члены комитета отклонили предложение депутата Кочкарова и предложили изложить статью 21 Закона Кыргызской Республики об электроэнергетике в следующей редакции. Устанавливаемая правительством Кыргызской Республики тарифная политика находится под контролем Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. Тарифы устанавливаются в соответствии со следующим принципом. На основании вышеизложенного комитет пришел к следующему заключению. Первый. Одобрит проект закона Кыргызской Республики о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, одобренный постановлением правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2014 года номер 341. Второе. Внести указанный проект закона на рассмотрение сессии Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики во втором и третьем чтениях при наличии положительных заключений во всех фракциях. Третий. Поручить Рыспаеву Кожобеку Жайчыбековичу, председатель комитета Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, выступит по данному вопросу на заседании Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 5 фракциянын тең чечими бар. Ал менин колумда турат. Экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алып берүү боюнча. Оторбаевдин да каты бар. Шашлыш түрдө кабыл алып бергиле деген. Дастан Албаевич, микрофон бериңиздер. Асылбек Шарипович, вот по предложению Кочкарова, Кочкоров. Кочкоров берген, бе? Да, Кочкоров. Ну вот, может, его отдельным голосованием поставим? Потому что правительство и так нам подконтрольно, подотчетно, масло масляное написали. Я понял, почему стратегию отозвали повышение тарифной политики. Это для того, чтобы вот этот закон прошел, и потом уже правительство само будет регулировать. Это все понятно, но я предлагаю вот это, может, все-таки на отдельное голосование поставить. Предложение. Рахмат, это возможно. Если комитет не чечим өтпөсө. Сначала комитетовский ставится все равно. Нет, по регламенту можно предложение депутатов ставить на голосование. А тогда какой смысл? Получается, в комитете любое предложение могут отклонить? Нет, комитетовский сначала ставится все равно. Я так и называю. Комитетовское решение. Если оно не пройдет, потом то решение. Хорошо. А тем более то зачем ставить? Оно старая редакция оставить. Логики нет уже. Вы что? Логики нет уже. Если комитетский не пройдет, закон не пройдет, старая редакция остается. Нет, отдельно именно предложение, не решение комитета, предложение именно. Я в том-то и дело, что он говорит, что старая редакция оставить, предложение-то. Туравы Кожоев Жайчыбекович. Оставить старую редакцию имеется в виду по согласованию с парламентом. Кожоев Жайчыбекович ответит. Нет, здесь написано, пожалуйста, уважаемые депутаты, тут сравнительный таблиц уже роздан. У вас на столе лежат. Вот почитайте. Старый ЕС, это статья 21, который согласует Жогорку Кеңешем. Здесь предлагает, статья 21 убирает, правительство предлагает. Мы предлагаем контроль возложить на Жогорку Кеңеш. Все. Берден никаких имя жоқ. Хорошо. Кочкоров предлагает старый вариант оставить. Кочкоров предлагает статья 21 оставить. Старый вариант. Вот. Я и говорю, если мыйзам не пройдет, так старый вариант остается. Вот и все логика. Жоқ, контрольдың формасы қандай болады? Ошону айтып бергилечи анда. Контроль формасын өкмөт айтсын, мен берип атабыз өкмөткө. Жоқ, қандай? Парламенттик контроль қандай болот? Ошону айтып бергилечи. Жогорку Кеңешем деп атабыз. Парламенттик контроль қандай болот? Ошону айтып бергилечи. Ну, я думаю, после установления тарифов они будут отчитываться перед Жогорку Кеңешем. Вот, без согласования. Ну, согласование алып атат, тогда эмеси жок болуп атат. Они нам объясняют, согласование Жогорку Кеңеш болгондо. Ошон үчүн стратегияны бүгүн чакырылган да ошон үчүн.
Урматтуу Дастан Далабаевич, мунун баарын эми биз 5 күндөн бери эле карап атпайлыбы? Комитетте да суроо бердик. Как бы задавали вопрос, такой же вопрос задали министру. Министр берден дагы жооп берсин, андачы ал айтып атат. Урматтуу депутаттар, абал начар, донорлор, банктар иштебей атат. Если биз самостоятельный болбосок, эч доверие жок болуп атат деген сунуштарын Жок, берип атат. түшүнүктүү, биз сүйлөшкөндө хотя бы 10 тыйын, 20 тыйынден эметпейби, хотя бы аны Жок, эми тариф болуп, бу жерде тарифти бүгүн алып салып атат. Тариф нету. Алып салып атат. Мен түшүндүм. Анткени бул мыйзам өтсө, анда тариф, значит, не надо с нами согласовывать. Атамекен фракциясында чечими бар. Тарифтерди алып салынсын деген. Туратбек Мадылбекович. 6-чы микрофон. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар, биз өткөн жыйында өзүбүз фракциянын жыйын өткөрүп ошондой чечим кабыл кылабыз. Мынакей сиз азыр ошол тарифти алып салып, андан көрө көп жылдан бери биз айтып келаткан экинчи пункт менен киргизгенбиз. Ширшовдун схемасы, Ширшовдуку деп эле ошого чейин келатабыз. Ошон үчүн биз депутаттык комиссия түзүп туруп, биротола баарын текшерип чыгып, анан кийин ушул тариф маселесин дагы бир ана ошондо карасак, может быть, көбөйтүп беребизби деп ошончо кабыл алганбыз. Бирок азыр мыйзамды кабыл алып аткандан кийин, урматтуу Асылбек Шарипович, мейли мыйзамды азыр кабыл алып берели, а бирок жана депутаттык комиссияны түзүп коелучу. Асылбек Шарипович, ушуну койсоңуздар. Анткени Түшүнүктүү. Комитетке сиздердин чечимиңиздерди комитетке биз жөнөткөнбүз. Туратбек Мадылбекович. Бүтүрүп коюңуз бир жолу. Асылбек Шарипович, комитетке жөнөтсөңүздөр, өткөндө биз деле баягы комитеттин чечими же болбосо фракциянын чечими болгондон кийин жыйынга алып чыга берсек болот да. Ошол жерден өзүбүз чечип койсок, аны комитет каратып жүрбөй элечи. Ошол жерден фракциянын чечимин коюп туруп, депутаттык комиссия түзүп коелу дагы, профессионал депутаттардан, профессионал эксперттердин алалы дагы бир карап чыгалчы. Эмне болуп атат биякта? Акыркы 10 жылдан бери эч ким бир жолу дагы депутаттык комиссия текшерип көрө элек мунучу. Элдин баары сурап атат. Ошо элге дагы биз айтканда, азыр түзүп койсок, тетиги сентябрдын аягына чейин текшерип, бүтүп койсо жакшы болот эле деген сөз. Убакытты экономдоо ошондой кылсак, Асылбек Шарипович. Рахмат. Анарик Баратовичтен микрофон бериңиздер. Рахмат, Асылбек Шарипович. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам боюнча мен өткөндө айттым эле да, 2010 жылы конституцияны кабыл алганда ошондо бул мыйзамды киргизиш керек болчу. Мурда деген өзүңөр билесиңер, ценовой, тарифный, инвестиционный политика дегенди президентте болчу. 2010 жылы конституцияны кабыл алгандан кийин биз өкмөткө полностью бердик. Ошондо 2010 өкмөттүн чабалдыгы болуп атат. Бул өкмөт давно бул мыйзамды киргизип алып салыш керек болчу. Согласие жогорку кеңеш устанавливается тариф дегенди. Ошон үчүн келип атат өкмөттүн иштебегендигинен бул. Азыр мына жазып атабыз под контролем жогорку кеңешке деген. Бул деген конституцияга туура келбейт. Эмне отуруп алып макул болуп атасыңар өкмөт? Мен түшүнбөйм да. Конституцияда жок да, өкмөткө 88-чи статьяда турат, конституцияда. Өкмөттүн мыйзамында турат. Конституциялык мыйзам бар өкмөт жөнүндө. Ошо мыйзамда турбайбы? Өкмөт өзү определяет депчи. Анан под контролем жогорку кеңешке деген конституцияга туура келбей калат бул. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам боюнча добуш берүү менен чечелик. Анарбек Баратовичтин айтканын колдойт элем. Өкмөт өзү жооп берет. Туура эмес чечим кабыл алса кетет ошол күнү эле. Ошо. Өкмөттү иштөө же кетирүү конституцияда, регламентте так жазылган. Өкмөт боюнча мыйзамда. Бизде чоң эле функциялар бар. Анан саясатты жүргүзүү боюнча Анарбек Баратович туура айтат бул боюнчачы. Туура эле өздөрү жооп берсин. Башка суроолор жокпу, урматтуу депутаттар? Башка суроолор жок. Абдрахманов депутат, ордуңуздан бериңиз. Ордуңуздан. Урматтуу депутаттар, туура өкмөт өзү муну чечиш керек. Бул өкмөт кийинки кездерде бардык нерсени эле жогорку кеңештин добушуна ала коюп, өздөрү апапак болуп чыгып атат. Мына ушул электр энергия болсо алсак, мына Мадылбеков туура айтты, Ширшовдун схемалары азыр да татынакай болуп иштеп атат. Мына мага дагы бир кагаз алып келип беришти. Бир Электросила деген частный компания бар экен. Ошого 12-жылы тарифтерин кичиртип беришкен. Бардык ошол частный компаниялар электр станциядан 45 тыйындан алышат. Ал эми бул компанияга 27 тыйындан деп жасап беришкен. Ошентип бул компания 27 тыйындан алып
мамлекетке ар бир жылы 30 миллион сомдон зыян келтирген. Мына ушуга окшогон уурдаган жегендерди токтотмоюнча, жанагы андан тышкары элдердин, чиновниктердин уурдаганын токтотмоюнча, мына былтыр эле депутаттарды бир топ чиновниктердин уурдаганы айтылды эле. Эч кандай менин оюмча бул көтөрүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн да эмес. Анткени канчалык көтөрбөгөн бааны. Бул коррупция болгон жер эч качан оңолбойт. Андан тышкары дагы бир туура эмес маалыматтарды берип атышат, 3 фазалуу 4% деп. Мына Север Электронун данныйын алдык, 18% экен. Ал эми Кыргызстан боюнча дагы бир 10-15% болушу мүмкүн. Ошон үчүн элден мурда көтөрүүдөн мурдан бардык коррупцияны жок кылып, андан кийин мына сөз болууга мүмкүн. Ошон үчүн биз колдобойбуз бул өкмөттүн бул. Рахмат. Киргизсеңер кире беребиз. Мен Асылбек Шарипович жооп берип койсом, урматтуу депутаттар, азыр тариф жөнүндө сөз болгон жок, азыр мыйзам жөнүндө сөз болуп атат. Депутаттык комиссия түзүлсүн. Ушулардын баарын Мыйзам жөнүндө сөз кылсак, тарифке кирип кетип атабыз да, тарифти алып салдык да. Алынды, тариф жок күн тартибинде. Тарифти өкмөт көтөрсө, жогорку кеңеш контроль кылып сурап алсак болот деп атабыз. Урматтуу депутаттар, добуш берүү менен чечпейликпи? Эч кандай сунуш да жок. Дыйканбаевка, андан кийин Төлөгөновдө сөз. Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Бүгүн бул мыйзам жөнүндө сөз болот да. Азыр коллегабыз Абдрахманов башка жака кетип калды да. Комитеттин чечимин колдоп, добушка жиберсек, себеби деген бул мыйзам бүгүнкү күндө керек болуп турат. Ордуну жакшырган өлүмгө барабар дейт момдучу. Азыр каникул кетип атат, элге да түшүндүрөбүз, эмне үчүн бул мыйзам кабылганын. Тариф жөнүндө биякта кеп жок. Ошон үчүн мыйзамды колдоп коелук. Рахмат. Рахмат. Төлөгөновдө сөз. Контролду алдырып салбайсыңбы? Сунуш кылсаң. Мен да ошо кошумча кылып коеюн дедим эле да. Бул жерде тариф менен азыркы закондун эч кандай бири-бирине байланышы да жок, тиешеси да жок. Тарифти унутайлы. Тарифти унутайлы дагы, ошон үчүн азыркы законго өтө эле да ушул законду кабыл алып берип койбойлубу? Рахмат. Процедурда. 4-чү микрофон. Атамекен фракциясынын чечими бар. Бул законду биринчи чтенияда поддержка кылуу жөнүндө. 3 чтения, 2-чү, 3-чү. Экинчи, үчүнчүдө да. 4-чү микрофон. 5 фракциянын тең чечими бар. Асылбек Шарипович, азыр биз 2-чү, 3-чү окуудан койсок өтүп кетет да. Жана под контролем дегенди алып салыш керек азыр. Алып салбасак болбойт аны. Мурдагы мыйзамдагы согласие жогорку кеңеш дегенди алып атабыз дагы заувалированном виде кайра эле под контролем жогорку кеңешке. Мен түшүнбөйм да. Бул конституцияга каршы келет. Ошондуктан муну алып салышыбыз керек азыр биз. Өкмөттү 88 статья конституцияда жазылып турбайбы, муну өкмөт определяет депчи. А жогорку кеңештин полномочиясы андай жок. Азыр 2-3-чүдан койсоңуз өтүп кетет да бул мыйзамчы. Ошон үчүн мен айтат элем азыр ушуну алып салып туруп анан кийин коелу деп. Рахмат. Асылбек Шарипович, мен да кошуп коем ушуга. Кошпоңуз. Туура айтып атат да, мен да жана айткам, комитетте дагы айттым элем ушунучу. Биз функциясы өзүбүз билебиз. Өкмөттүн отчетун так-так алып атпайлыбы? Мы и так контролируем. Ан берген прописывать этип койгондо Анарбек Баратович туура айтып атат, толугу менен кошулам. Зачем биз кайта жазып атабыз графагачы? Биз өзүбүз отчетун алып атабыз, сурап алабыз. Бир нерсе болуп бир аябай көтөрүлгүзүчү болсо, сенде биз кийлигишебиз. Анткени жогорку кеңеш, профильный комитеттер бар. Рахмат. Мамут Паматка бул иштерди. Урматтуу депутаттар, бул законду кабыл алышыбыз керек. Эмнеге дегенде бүт функциянын, чарбачылык функциянын баарын тең биз жогорку кеңешке жүктөп алганда биз закон чыгара турган органбызбы, же болбосо правительствонун алдындагы подзаконный актылар чыгарган органбыз. Ошону бир өзүбүз бир ограничить этип койсок, бирок закон кабыл алып атканда мына жерде мен бир нем бар да, с момента вступления в силу настоящего закона и до 1 сентября 2012 года определить антимонопольная политика отраслевой деп, ошо антимонопольная политика кандайдыр бир сдерживающий фактор болуп, же ошол жанагы баалардын расценкаларын киргизе турган бир государственный орган ошо бул правительствонун алдында, бирок ошо совсем чийип салбай, ошо антимонопольныйды, ошону бир калтырып койсо деген бир неме бар да. Ошону бир карап көрсөңүздөр. Болбойт антимонополь, бул экөө тартышып атпайбы? Рахмат. А так муну жогорку кеңештин под контролун алып правительство бергенибиз туура. Рахмат. Турадык Макулбекович, эмне дейин дедиңиз? 5-6 микрофон. Бирок буларны кончу өтүп кетип атат. Асылбек Шарипович,
Пат контролüm десе деле, аны алып таштаса деле болот. Анткени жогорку кеңештин профилдик комитеттери өзү биз мыйзамга кабыл алып аткандан кийин мыйзамдын көзөмөлдөй турган постоянный органда, туурабы? Контрольный функциялар Аны эч кандай эмеси жок. Бул жерде азыр кошуп жазып коебузбу, жазбайбызбы? Кошуп жазсак да жазбасак деле баары көзөмөлдө болот. Рахмат. Ошон үчүн алып койгон эле. Ушу сунушту эске алуу менен экинчи окууда добуш беребиз. Тактикалык контрольный функция жогорку кеңеште бар. Туурабы, Кожоев Жайшыбекович? Туура. Ошону айтып атасыңарбы? Анда ушу с учетом этого добуш беребиз. Экинчи, үчүнчү. Фракциялардын баардык эмелери бар. Рахмат. Решениялары бар. Урматтуу депутаттар, корутундуну айтып коюңузчу. Корутундуну айтып коюңуз, Кожоев Жайшыбекович. Азыр корутундуну окуп коеюн. Анда Жогоруда айтылган сунуштар менен мыйзам долбоору экинчи, үчүнчү окууда кабыл алынсын. рахмат. Кенжебек Сатымкулович, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу коллегалар, азыр мынакей каралып атат. Өткөндө эле биринчи окууда мынакей убактысы деле келген жок. Азыр экинчичиде карай турганчы биринчи жагынан регламент боюнча. Биз сунуштарды берип жетишкен жокпуз. 5 жумушчу күнүндө. Анан кийин эми баягы срочный деп келип калыптыр. Биз ал жерде бир нече сунуштарды айттык элек. Мисалы, биринчи, урматтуу министрге, жаңы электронный линияларын сразу эле РЭСП, НЕСП министерство ушу бирөөнө бекитип кетиш керек деп, бул эң мындай проблемный деп туруп сунуш бергенбиз. Ал маселе сунуш каралган жок. Анан кийин экинчи, бул тарифте болуп аткан эмне нерсе, урматтуу коллегалар? Буну азыркы убакытта өкмөткө бербеш керек. Бергенде көргөнбүз, керек болсо Север Электрон башоту менен сатып берген убакыт болгон. Тарифтерди көтөрүп, ошон үчүн элдин көтөрүлүшү болгон, революцияга чейин барып. Ошондуктан ушул мыйзам келип чыкканда только жогорку кеңештин макулдугу менен деп. Азыр канчалык коррупциялык схемаларды миллиарддаган сомдор желип атат дейт биздин энергетикалык тармакта. Ошолорду аныктабай туруп эле да кыргыз газы туруп баарын беребизби, эмне кылсаңар ошол кыла депчи. Анда эртең биз контролдой албай калабыз. А тариф көтөрүлгөндөн кийин элдин тиги каршы пикирлери чыгат. Митингдер чыгат бул боюнча. Ошондуктан буну калтырыш керек. Азыр күйүп бараткан эмне бар? Мисалы, биз азыр даже 1 киловатт канча тыйын турарын азыр точносын уга албай жүрүк ушул убакытка чейин. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзамдын именно тарифтерди жогорку кеңештен алып коюу маселесин карабаш керек. Калтырып коюш керек кийинкиге. Убакыт келет чыгар убакыт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, корутундуну комитет төрагасы айтты. 5 фракциянын чечими бар. Мунунку жолу бир фракциянын чечими жок эле. Республиканын дагы чечими бар. Келди алдагы 5 фракциянын. Ошон үчүн шашылыш түрдө деп өкмөттөн келгенден кийин бүгүн акыркы күн иштеп атканыбыздын акыркы күн ушул сессияда аталган мыйзам долбоору 2 жана 3 окууда добуш берүүгө жөнөтүлөт. Добуш берүү менен чечебиз. Өтсө өтөт, өтпөсө жок. Чоң рахмат.